ошо Таеквондо федерациясынын президенти атайын ушул региондорго тренерлер керек деп өздөрү чакырып кетишкен. Ысык көлдө 1 ай окуп келгенбиз, барып бүт теоретический жагынан дагы машыгып ошо 1 ай окуп келдик. Андан кийин келгенде бул жака биринчи садиктен баштаганбыз ишти. Ошол садикте 5 жашар, 6 жашар балдарды машыктырып, анан олар уже 1-2 мелдешке барып келгенден кийин менде идея пайда болду. Мектеп окуучуларына машыктыра турган идея келип, анан залдарды арендага алып, рекламаларды чыгарып анан баштаганбыз да. 2018-жылы баштадык. Ошондо окуучулар кызыккан, билинди. Ошондон баштап калдык да. Залдарды арендаларга алып баштадык. Колдо жок десем деле болот. Биринчи залга жардам берип, бир жерди бошотуп бериңиздер, же болбосо бир жерди караштырып бериңиздер десек, өзүбүз бир залды көрдүк. Ошол жерди бизге бир берип, бул арендасын деле төлөйбүз дедик. Бирок айыл өкмөттөн унабай коюшту. Бул жерди биз арендага башка нерсеге берип койдук. Бере албайбыз да. Анан мындай суук эле бир магазинди алып, ичин пустой магазинди алып, ошол жерде машыккан күннөрүбүз болгон. Анан мелдештерге барганда дагы өкмөт тарабынанбы, администрация тарабынан эч кандай колдоолор болгон жок. Кирип дагы көргөнбүз. Биз мелдешке барат элек, кичине колдоо керек болот эле десек, бири-бирине шылтап эле эч кандай колдоо болгон эмес да. Анан ата-энелер өзүнүн жанынан төлөшүп, кандай мелдеш болбосун өздөрү жөнөтүп атышкан. 20 бала аз тарбияланып атат учурда. Биринчи баштаганда көп эле бала келген, бир 40-50 тандалып 20-сы калды да. Бак кыйынчылык болуп, кыйналганда көбү таштап кетип калды да. Чыдаганы 20-сы калды. Республикалык мелдештерге барып аттык. Башка мамлекетке ошо быйыл чыгайын деп атканбыз Казакстанга. Коронавирус болуп калып, ошонун айынан калып калганбыз да. Анан бирок Бишкекте эл аралык мелдештер болот эле, Казакстан, Өзбекстан аралык мелдеш болгондо алдыңкы орундарды ээлеп келип атканбыз. Окуучу кезибизде бизди агайыбыз ошо айылда машыктырчу, өзү Ташкор айылынан болом. Карате менен машыктырчу. Ошол жерде 8-9 класстарда машыгып, кызыгуу ошодон пайда болду. Кийин такыр эле таштап койдум, студент болгондон кийин. 5 жыл, 6 жыл окуум менен алек болуп, такыр спорттон алыстап, анан ошол Таеквондонун президенти Эдуард Владимирович өзү келип, бизге тренер керек деп өздөрү сунуштап алып кетишкен да. Ошодон кийин анан тренер кесип алып. Каражат жагынан ата-энелер өздөрү кызыгып, өздөрү жептеп алып келген күндөр болгон. Балдарын кыстаган учурларда болгон машыгып. Балдар бир кыйналгандан кийин таштап кеткен. Жумага канча жол машыгасыздар? Жумасына 3 жол болот. 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөр өткөзөбүз. Саркы группам саат 9-да башталат. 2 saat 10 minutda. Түштөн кийинки группабыз 3-төн 5-ке чейин. Күлчөдөн келет, Кору деген айыл бар. Ошол жактан Ташкора деген айылыбыз бар. Ошол жактан да 1-2 окуучуларыбыз келет. Азыр бирок Ташкорадагы кичине өзүм сыртта эле машыктырам, зал жок уякта. Сыртта чуркап, сыртта машыгып, ал жакта да бир 5-6 бала машыгат. Максат бар. Мына стадиондун чекесине залдар түшүп атат, залдар жаңы түшүп атат. Ошол жердин бир чекесин, бир бурчун берсек эле бизге жетет эле. Анан өзүбүз эгер спонсор табып, каражат табайын десек, бир аз убакыт керек да. Ошо зал куруу боюнча бир сунуштарды айтып атам. Мына Жошолдо да бир жаңы зал түшкөн. Ал жерге да чакырып атышат. Тренер болуп бер, иштеп бер дешип. Ал жака деле расписание түзүп бара берем эгер чакырышса. Буларга 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөр өтсөм, аларга 2-чи, 4-чү күндөр коюп туруп, ошол күндөр машыктыра берем. Ошонун 2-чи орунда спарринг, 1-чи орунда тул. Азыр бул эки ошол жолтойдун тулдарын жасап беришет. Булар сандылар. Булар дагы ошо 2 тулду жасаса, анан кийин жолтой болуп чыгат да. Ara.
Ең башкы байгелер ошол былтыр республикалык мелдешке барып келгенбиз. Казакстан менен Кыргызстан арасында өткөн эл аралык, почти эл аралык да. Мына бала ошондо экинчи орунду алган. Тул жасоо боюнча. Мындай тулду жасап экинчи местени камсыз кылган. Бул куттан автокутунан бул дагы экинчи орунду алган, ушул медалды. Нурмухамед 3-чү орунду алды. Бул кызыбыз дагы 3-чү орунду алган, медалын утуп калыптыр. Бул бала 1-чү орунду алган, ошол спарринг тул боюнча мына кубогу менен чогуу алган наркы кичинек. Наркы баланын аты Жалал, ал дагы 3-чү орунду алган республикадан. Өткөндө дагы ошо республикалык мелдеш болду, Zoom аркылуу. Биз эфир болуп, ошол жерде тул жасаганда анын каталарына карап, кандай жасады, туура жасады, ар бир каталарына карап, месталар коюлган да. Ошо Zoom аркылуу мелдеште бул бала 3-чү орун алды, Кутман 1-чи орун алды, Нурмухамед 1-чи орун алган, бул кыз 3-чү местени алды. 1-чи орун, бул катышпай калды. Дагы бир-эки балдарыбыз бар, алар келбей калды. Алар дагы 1-чи, 2-чи орундарды алышкан да. Анан калгандары бул ушу облустук мелдештерде, өз республикалык мелдештерде, райондук мелдештерде алган медалдар калгандары. Ушу эң главный ушул Кыргызстан менен Казакстан аралык мелдеш болгон. 9 баланы апарарда биринчи спонсор издеп көрдүк. Чыкпагандыктан айласынан ата-энелери өздөрү көтөрдү да. Өздөрү жанынан чогултушуп, ар бир каражатын өздөрү көтөрүп беришти. Ошо менен барып келдик. Бир окуучуга эле бир 10 миңге жакын акча келет, кошуна мамлекетке чыкса. Эгер ошо Бишкекке эле бара турган болсок, бир 3 миң, 4 миң тегерегинде акча келет, ар бир окуучуга. Мен бул кубокты Бишкекте алып келгем. Ошо мен болсо бул кубокты бир баланы жеңип алгам. Тул боюнча. Ошентип мен өзүм менетим бар болчу ушу кубок алганга. Ошол. Мен өз кичинекеймен бир кызыкчумун. Бир эки тагам бар болчу, ошол жардам берген. Тул анан эми күрөштөн алгам. Спарринг. Спаррингден эле. Ошо. Мен кызык 10 жашыман болуп келгем. Мага быйыл 2 жыл болот. Азыр мен жашыл курдамын. Жашыл кур деген Жашыл кур деген бул билекени билип өсүп кетип атканын билдирет. Жок, мен бул жака өз калым менен келген, ата-энем дагы макул болушкан, мен ушул жака башкан. Келечекте кандай максатта? Мен келечекте көп ийгиликтерге жетким келет жана мен өзүм агайыма окшоп тренер болгум келет. Өзүм жашы көргөн, мага бокс жагат, таэквондо жагат, анан мага ырдаган дагы жагат. Мен Бишкекке таэквондо боюнча баргам. Ал жакта мен спарринг менен тулга түшкөм. Ал жактан анан спаррингден жеңилип, тулдан 3-чү местени алгам. Мен Бишкекке барып, тулдан 3-чү орунду алгам. Өзү биринчи эмес. Мен өзү алам деген. Ошо менен 3-чү орунга ийгилешкем. Метанчы Бишкектен алгам баягы тул боюнча. Андан ишерден алдым. Анан баягы Zoom'дан аркылуу болгон. Ошондон алгам. Муну өз ара билештим. 10 жашыман келгем. Стадиондо футбол ойноп атканда чуркап башты эле. Ошондон кызыгуу аркылуу келдим. Через Сабан Кене. Негизи шлем, перчатки, фута деп коет. Фута бул бутуна кийишет. Буну ошол Таэквондо федерациясынан алабыз Бишкектен. Ошто деле Кара Судан деле алган шлемдерибиз бар эле. Ошо Кара Судан алганбыз. Ата-энелер өздөрү эле акча мага беришет, өзүм алып. Анан бул dabok деп коет бул форманы. Буну Бишкектен заказ кылабыз федерациядан. Биз акчасын которуп беребиз, алар сатып. Анча-мынча окуучуларыбыз да жок болуп калса, бир күн кийип мелдештерге барып калышат, анча-мынча.
жетиштүү эмес, толук жетиштүү эмес. Бирин нан чапчада, бирин тийгизип катыштырып турабыз.